Мен көтөрүндө аткан маселе Алмазакын Жаныч. Мына жакында уже жогоруда коллегалар да айтып кетти, жаз келатат, бир айдан кийин жаз чыгат уже. Ошого жараша тийиштүү иш-чаралар кандай болуп атканын бир маалымат катары тийиштүү министерстводон чакырып бир маалымат алсак жакшы болмок. Бул биринчиси. Экинчиси мына Токтогул районундагы буга чейин эми азыр эми жаңы министр келет болуш керек. Ошо келгенде дагы айтабыз. Район Токтогул районунда 3 айылындагы больницаны чиптүү больница деп айткам. Ушул больницаны курбасак ал жердеги элдин санына азыр ата эрдин негизиндеги элдин санын көбөйүп атканына байланыштуу ушул маселени карап бериңиздер. Типтүү больница. Ошондой эле Кара Көл шаарындагы жанагы дарыгерлер тобунун ГСВ деп коебуз го. Группа семейных врачей. Бул жерде МЧСтин корутундусу бар уже. Жарабайт, иштетпегиле депчи. Ошол жердеги больницаны да карап берсеңиздер. И үчүнчү маселе, мен өткөндө протоколдук тапсырма бердим эле, мына айыл өкмөттөр менен жаңы шаарлардын мэрлери боюнча деп, мага мен бүгүн жооп алдым. 2007 жылкы берилген нивалардын акыбалын өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек. Аларды бир күн айдасаң 3 күн ремонтто турат. Анан ремонтко кеткен акчалардагы саны суммасы көп болуп атат. Ошондуктан жакшылап ревизия кылып, айыл өкмөттөрдүн нуналарын. Эми сизге деле маалым да, мына элдин баары айтып атпайбы? Административдик территориалдык реформа жүргөнүнө байланыштуу территориал чоңойду. Тем более мына тоолуу райондордо өзүңүздөр билесиздер, тоолуу райондордо азыр айыл өкмөттөр кыдырып иштегенге шарты болбой калды. Ошону дагы бир сере карап, мен муну сизден суранам, министрлик кабинет төрагасы Адилбек Алишевичтен суранат элек. Ушуну ревизия кылып, кайсы машинасы жарактуу, жарак эмес экенин карап туруп, анан кийин ушуларга машина бөлүп берсек абдан жакшы болмок. И акыркы маселем, мына бул жаңы шаарларга өнүктүрүү фонд берилип атты эле. Мына Кара Балта шаарына берилди, Кант шаарына берилди дегенде, ошондой эле биздин округда, менин округумдагы Шамалды Сай шаары пайда болду. Ошонун дагы фондун, өнүктүрүү фондун карап берсеңиздер. Алмазакын Жаныч. Эми жаңы ачылган шаар, жаңы пайда болгон шаар, бул маселени да карап берип койбосок болбой атат. Ушул бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша ушуну көзөмөлгө алып бериңизчи. Карап ушуну бир Нурбек Өмүрбекович протоколдук тапсырма берип коюңузчу. Мен айткан маселе боюнча Нурбек Өмүрбекович протоколдук тапсырма берип койсоңуз, ушуга бир жооп алсам. Рахмат.